Топчугүл Шайдуллаева. Kantor kатын. Angeme. Эле чак кечки тамагын жеп жатууга камурганда Зыйнаттын очогуна жаңы гана от жагыла баштайт. Кечки тамакты элден кеч ичкенге бу Кантор катындын күйөөсү балдары эба көнүп бүтүшкөн. Зыйнат кызматынан ар дайым кеч келет. Үйүнөн эрте кетет. Ар дайым ишинин көп экенине, оор экенине даттанат. Бирок кызматын өлсө таштагысы келбейт. Өмүр бою ушинтип иштеп келет. Ага үйүндөгү бала тарбиялоо, толгон токой түйшүктөн мурда кызматы өйдө. Өмүрүнүн маанисин да кызматынан көрөт. Зыйнат деп азан чакырып койгон атын Зыйна деп өзгөртүп да алган. Таң эртең элден өзгөчө жасана кийинип, көчө бойлоп кызматына баратканда уюнсап, короосун шыпырып аткан же очогуна от жагып балдарына эртең мененки тамагын даярдап жүргөн карапайым көчөлөштөрү аны суктана карап турганын туюп, ичинен гудуңдап, ниетинде өзүн алардан 1000 эсе өйдө сезип, ан сайын мойнун койтуп кайкалап өтүп кетет. Жолдон оропара жолугуп, ийли учурашкандарды, ага карата кошомат кылгандарды көргөндө ичинен ого бетер менсинет. Ушинтип айылдаштардын арасында өзгөчө болуп калганына Кантор катын өтө мактанчу. Ал иштеген район борборундагы конторго күн сайын агылып арызданган адамдар келип кетчү. Алар аны кудайындай көрүп, жалынып жалбарып, Зыйнат Расуловна же Зыйнайым деп ага айрылып жардам сураган учурда бу Кантор катын өзүнчө эле бир чыйрада сурдана түшчү. Дүйнөнүн туткасын кармап тургандай каада күтө калчу. Анын бул сүрдүү жүзү өзүнөн чоңдорго барганда таптакыр жайдары тартып, нурдана түшөт. Кандай тапшырма берсең да даярмын, тилдесең да, сөксөң да макулмун, бир гана мени иштен бошотпосоң болду деген анын жүзүндөгү жазууну кайсы чоң болсо да окуй алчу. Ушундан улам аны каалагандай иштетишчү. Тындырбай, үйүнө кетирбей, кээде майрам күндөрү да жалгыз өзү чоң конторду кайтарып дүжүр болуп калууга Зыйнат жан дилден кайыл эле. Эптеп эле андан чоңдор кыйкымтап, иштен бошотуп койбосо болду. Убагында тамак жеп, убагында уктап, аялы бар кишидей болбогон Кантор катындын мугалим болуп иштеген жоош күйөөсүн айылдаштары бир чети аяп, боору ооруса бир чети аны кемпай дешчү. Мындай катын менен бир күндө жашоого болбойт, айрыкча айыл жеринде. Күндөрдүн биринде Кантор катындын эрин жумушка бараткан жолдон Калипа кемпир тосуп туруптур. Сөзү бар экенин айтып, өзүнчө эле толкунданып, сүрдөп алыптыр бечара. Кебин араң баштады. Бирок ток этерин айтты. Менин кызымды ал, токолдука, жакшы аял болуп берет сага. Үйдөн качкан конторчу аялды алып пешенеңди эле жылыбады балам. Бул бейталай кызымдын багын ач. Баласынан коркпа. Мен аны өзүм эле багып алам. Конторчу аялыңдын оту менен кирип, күлү менен чыгат. Кемпир ушунчалык жан дили менен мээрим чачып, муңайым бир өтүнүч менен жалбарып жиберди. Кантор катындын күйөөсү эмне дерин билбей дел болуп, саамга туруп калды. Ал аялынан коркчу. Ушундан улам кемпирдин бул сунушунан чочуп кетти. Күнөө кылган кишиче жан жагын карап да жиберди. Жолун тороп колдон алган кемпир муну жоопсуз кое берчү да эмес. Эмне деп жатасыз эже? Менин аялым бар. Анын ким экенин жакшы билесиз. Мени эртең эле алып барып каматып салат. Же болбоду дегенде үйдөн кууп чыгат. Кемпир ого бетер Кантор катындын күйөөсүн колунан кое бербей, өз оюн бекемдеп кирди. Токолуң болсо, аялыңдын өзүнө жакшы да. Кызматтан келсе үйү жыйналуу, тамагы белен, кир коогу жуулуу, балдары каралуу, корозу жыпырылуу. Сен аны менен ачык сүйлөш. Угушума караганда ага азыр күйөн деле, бала чакан деле кереги жоктой. Теги намысың бар жигитсиңби? Эшигиңе уйбайлап, элге окшоп каймак май жебейсиңби? Карып калган атениңе чай пайың бербейсиңби? Өмүр бою баш көтөргөн катындын башы пас эри болуп жүрүп өтөсүңбү? Катарда да санда да жок болуп. Кемпир эми катуулап сүйлөй баштады. Эч кандай жооп айта албаган, коркуп кеткен эркекти карап туруп,
Anын gözündögi bayağı mээрим, ubayım öştü. Açusu geldi. Tüngülgön kişiçe namussuz erkektin bayattan kavuştura karmap turgan kolдорун özünün özü boşotup, az жерден anın betine tüküre jazdap, şağı sıngan kempir süйлөнгөн teyde açık turgan darvazasına şaşıp girip ketdi. Çoğun joldun tag ortosun jarıp, kantorga atındın eri jogo baratkansıp, adattan tış şaşıp basıp gelatdı. Kalipa kempir anın köptön beri gökürügün öýgön jaratını oyup alganday boldu. Çınını aytsa, kantorga atın menen bir üyde jaşoanın özünde evaq ele tajatı bütkön. Birok çolpondoy bolgan eki ulun kantıp kıyat. Bir gezde çaynalıp, ahırı tim kalgan. Tağdırına moyun sungan. Adır giygen giyiminin etek jeni jelbirep, joş, momun yüzün ızalık kaptadı. Jürek tereğindeki eçen yıllar uyalagan armana gömököyüne gelip, jumuşka baratkan jolundan adaşıp, ayıldın mas köçösüne burulup ketdi. Arı koluna gelgen erkek al jerde birinçeli gezikken ayıldaşı menen tüşe oğonça arak içti. Uşul günden baştap, köl boyundağı ayıl dağı bir arak geç menen toluktaldı. Angemenin ayağı. Çıgarmanın avtarı Topçugül Şaydullayeва. Üün goştup avjoluşturgan Ernest Kıyas.